Саламатсыздарбы Кыргыз Тайм каналынын көрүүчүлөрү. Эгерде сиз биздин каналда биринчи жол болгон болсоңуз, подписаться жананын жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Ошондо сиз биздин берүүлөрүбүздү биринчилерден болуп көрө аласыздар. Жана комментарий жазууну унутпаңыздар. Келинчегим интернеттен ийгилик Келерине ишенчү эмес дейт бүгүнкү каарманыбыз актер вайнер Нурбек Юлдашев. Нурбек Юлдашев мырзанын багын боз салкын тасмасы ачты көрүнөт. Анаранын ордуна адашып Асеманы ала качышканда бул анар эмес деп какшап отуруп, тажаганда Мага эмне болсоңор ошо болгула деп кол шилтеп басып кеткен капар эсиңиздерде болсо керек. Учурда так ошол образды жараткан актердун экинчи деми ачылып, вайнерлик менен алектенүүдө. WhatsApp аркылуу тарап жаткан кыска тамашанын автору жана актеру да өзү. Нурбек кантип бала кездеги кыялдарына жеткенин айтып берет. Нурбек спортчу ставка коюңуз, ссылка комментарийде. Юлдашев туулган жылы күнү 1987 жыл 21 февраль. Туулган жери Баткен облусунун Лелек районундагы Тайлагайлы. Кесиби Бүбүсара Бейшеналиев атындагы мамлекеттик искусство жана маданият университетинин театр жана кино актеру бөлүмүн аяктаган. Тартылган тасмалары Министрдин кызынын махабаты, боз салкын, эркектер, карт бойдок жана башкалар. Балдар мушташса качып кетчүмүн. Бала чактан эч кимге зыяны тийбеген бала болдум. Ашыкча шокту кылган жокмун. Кээде балдар мушташып жатса акырын качып кетчүмүн. Бирок мектепте менсиз маданий иш-чара өтчү эмес. Жада калса мен үчүн бир күндү белгилеп, күлкү күнү деп атап коюшкан эле. Ал күнү балдарды чогултуп, интермедиа коюп, мектепти шаңга бөлөчүбүз. Окуучу кезимде мыскыл жана тамаша долбоору мода болчу. Сыналгыдан концерттерин берчү. Кээде биз тарапка куудулдар гастролдоп келип калышчу. Мен Исфана шаарына уюштурулган бир да концертти калтырбай 3 чакырым алыстыктан жөө келет элем. Кээде акчам жок, кире албай калганда терезеден шыкаалап көрчүмүн. Концерт ортолоп калганда эшикти ачып салышат эмеспи? Ошондо кирет элем да орун болбосо бир бурчта туруп көргөнүмө ыраазы болчумун. Концерттен көргөн интермедиаларды дароо мээме жаздырып алып, мектепке барганда балдар менен аткарчубуз. Куудулдардан маркум талант Манас Бердибековду кумир тутчумун. Ал бир жолу биздин айылга концерт койгону келгенде бара албай, кийинкисинде сөзсүз барам деп өзүмө сөз бергем. Бирок телегим ишке ашкан жок, анткени көп өтпөй Манас Бердибеков каза болуп калды. Окубай, иштеп акча тап дешкен. 11-класста аяктап жатканда класс жетекчибиз ар бирибизге арна быр окуп берди. Ага мен да жооп кылып ыр саптарын арнасам, агайым сен искусствону тандасаң адашпайсың деген эле. Албетте актер же куудул болуу өзүмдүн да чоң кыялым болчу. Жалпы республикалык тестирлөөдөн жакшы упай алганыма карабай, туугандарым окуп эмне кыласың, андан көрө иштеп акча тап. Эмки жылы деле окуй бересиң дешти. Окубай калсам өмүр бою өкүнүп калбайын деп өзүмдү сынап көрөйүн. Өтсөм өттүм, өтпөсөм жок деп апам экөөбүз Бишкекке келдик. Чүй менен Белинский көчөлөрүнүн кесилишине келгенде ысык шамал, шаардын жели урду. Маңдайымда сүрөттөн көргөн килтейген филармония турат. Мына сага шаар дедим. Элден сураштырып, адашып отуруп искусство институтуна келип, сынак тапшырып, окууга өтүп кеткем. Жашоомдогу чоң бурулуш ошондо башталган. Атактуу актрисанын тамагын урдаганбыз. Жатаканада 5 бала жашап, ачка калганда тамак урдачубуз. Эң эсте калганы атын айтпай эле коеюн. Азыркы атактуу актриса эжебиздин тамагын урдаганыбыз болду. Эже ашканада тамакты жаңы бышырып, капкагын жаап кетер менен бир досум казанды көтөрүп келиптир. Баарыбыз ачкабыз да. Кимдики деп сураштырып отурбай жарышып жеп кирдик. Тамактын ысыгына деле караган жокпуз. Эже биздин кылмышыбызды билип калып, балдар жок дегенде казанды берип койгулачы деп эшик каккалаган эсимде. Сен бер, мен бер деп атаңдашып отуруп, сиз ары жака барып туруңуз деп эже кеткенде бош казанын ордуна коюп келгенбиз. Баарыбыз айылдан келген балдарбыз. Үйдөн акча сейрек жана аз келчү. Келсе деле кафеге барып курсакты тойгузуп, бир күндө түбүнө жетчүбүз. Кийинчерээк ырчылар менен интермедиа ойноп, гастролго чыгып, той алып бара баштадым. Ошентип баскан турганыма акча таап калдым. Тасмага бекер тартылганыма кубангам. Бир күнү Рустам Аташев Министрдин кызынын махабаты тасмасына актерлорго кастинг жарыялаганын угуп, бөлмөдөгү 5 бала бардык. Мен дароо эле кастингден өтүп эпизоддук ролго алындым. Режиссер алдын ала тартылганың үчүн акча бербейм деп эскертти. Актерлук бала кезимдеги кыялым болгондуктан бекер тартылып жатканыма ыраазы болгом.
Анын артынан боз салкын тасмасында капардын образын жараттым. Тасманын таасириненби ролүм элге сиңимдүү болуп, өз атым өчүп, эл мени капар деп тааный башташты. Нурбек жылдыз болуп кетти деп жүрүштү. Элге Нурбек Юлдашев катары таанылганга чейин кандай гана жумушта иштебедим. Оператор, монтажчы, соода борборунда кардарларга музыка көчүрүп берүүчү, пицца жеткиргич болуп иштедим. Элден кем калбайын деп Москвага барып суши ашпозчу, официант болуп да эмгектендим. Акыркы жолу жергиликтүү телеканалдардын биринен жумуштан кеткенден кийин 1 жыл үйдө жумушсуз жаттым. Акча таппай жубай менен урушуп талаштык. Кыскасы 1 жыл ичинде эч ким болуп калдым. Бирок жөн жатпай интернет аркылуу кантип каражат тапса болот, юмор тармагын кантип өнүктүрсө болот, ошолорду изилдедим. Буга чейин кыска тамаша тартып жүрчү эмес белек. Ошол тармактан өзүмдү өнүктүрүүнү чечтим. Келинчегим башында интернет аркылуу кантип акча тапмак элең деп түшүнчү да. Ийгилик келерине ишенчүү да эмес. Интернетке кыска тамашабызды чыгарып баштадык. Албетте, тамашаларыбыз элге кеңири жайылганча бекер иштедик. Алгачкы жолу $150 акча таап, келинчегимдин колуна карматканда гана мага ишенди. Вайнерлик жумушту жаңы баштап жатканда ийгиликтүү болоруна көзүм жеткен. Азыр орто эсеп менен айына $300 табам. Кыска тамашаларымдын арты менен капар деген атым Нурбек Юлдашевке алмашты. Азыр баары мени фамилиям менен атап калышты. Учурда элге кыскача тамашаларды тартуулап, акча таап жаткандыктан ар дайым изденүүдө жүрөм. Жумуш көп, социалдык тармактан көп киши жазат. Баарына жооп бере албайсың. Кээде досторум чалганда жооп бере албай калам. Жумушумду айрымдары түшүнбөй, Нурбек жылдыз болуп кетти деп жүрүшөт. Мынтип тамашаларым элге чыгып калганда бир аз түшүнүштүү окшойт. Жогорудагы берүүбүз Супер KYRGYZ сайтынан алынган маалыматтын негизинде даярдалды. Кыргыз Time каналына катталып, өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыздар. Көңүл буруп көргөнүңүздөр үчүн чоң ыраазычылык. Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун, ал жөнүндө да жаза кетиңиздер. Кыргыз Time каналы элдин кызматында биз менен бирге болуңуздар.